Assalamu алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү биз бул жолкусунда Кара Суу районунун Башбулак айыл аймагынын Талдык айылына келип отурабыз. Сиздерге ошол Талдык айылын бир күндүк жашоо турмушун кандай кечирүүдө кенен чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Айылга кирер замат айыл аксакалдарына кезигип, айылдын тарых таржымалын билүү үчүн суроо салдым. Балдар ушунчалык келипсиңер, элден кабар алып, журттан кабар алып, санжыраларды тегишергенче келипсиңер. Рахмат эмне дейбиз, биздин эл ушу тагыт катта Талдык деген айыл эле баер. Талдык деген мунун биздин бубаларыбыз, абаларыбыз айтып келчү эле, биз жашыбызда. Бу жер ушундай Талдык, бу жер ама işlerse bütmeyt hele de. Talan boğaz hele sen. Talan boğaz hele şunu kuruk. Giyim şuraya gelip emni çaçıp. Şöyle gelin vurup jetme kalptır, anam bolmaya kalptır deyip çağırışkanda oldu. Şimdi bucalgan bilmeyiz. Hiç kanday darak Yok. Tal yoktu. Bir kuş tal diyemeyecek giyimini hep gelbekken. Bana 55. yılımı Bekcer de koyuyoruz. 41. yılda şöyle bir oğuz var hele. Akmat terek. Oşonun talı teregi olsa oşodan surap tal terek gelip eşik talını ekkemin atam. Oşodan kogorip terek bolup tal bolup onun terekten giyinen çırpıkların görüngönge sayıp su koyup. Şundan kokta sayıp şundan kokta darak bolup keteliyoruz. Meylelerimiz. Bu yerde tagi atı mönök dep koyuyoruz. Mönöktün yeri. Bu yeri. Ana dedim bu elge giyin ona teke edip koyuyoruz. Bu yaktan geldi kavlan dep koyuyoruz. O yaktan geldi koçurma oğlu koçup. Taşkıracama alaydan gelip atat. Şuntu el toldu. Elimiz zaman emez. Intımak. Balaça kavuz intımak. Elimiz yakşı. Mana suğuzu görüp atasınlar. Mana görüp mana bütün şular şehirden gelip atip demelip es alıp ketip atat. Hiç bu yerimizden araçılık yok. Emi bardık nerse tutup kaldı. Karşıka sağız jakşı bolat. Kılbağanga yok. Ошо мурунда ошо жакшылча жемиштер өсүш эмес беле? Жоқ. Чотамга. Sağızdı hem giyin gelip Oştan bir Özbekçe, bir iki Özbek çalı gelip agatı cip tartıp ona neye gibi su koyuyordu. Hazırım böyle onu at bile salıp çaçıp koyuyor. Bolsa olup, bolmasa çok olup. Jakşı. Bırak tüzük, çarvamız var, elimiz jakşı. Yaşo yaman emez. Çöpümüz jakşı. Bütün çöptü satat elimiz. Çöp başka yakta bolmaganda hem bizde bolat. Çöp. Bizde bu yerde köp vurur. Çöp orundu yerler köp eken da o ha? Eline yeterlik de. Yeterlik hem göğüncü yok. Yetmeye atat. Göğünü kaşıp satı atat. Şundayken hemen. Onu bırak balaça kavuz intimak. Yaman emez. İntimakta yaşap atat. Ава бул Талдык айылынын элинин санжырасы кандай болду? Ошонун айта кетпесизби? Санжырасы мен ошо Ката Талдык деп аталганда. Bunun atı Kata Taldık savkoz болгон. Kata Taldık asıl tukum koy zavodu dep ataşkan eken birinci kurulganda. Oşol şoka çeң azı Taldık айыл өкмөтү dep atalып attı. Taldık kurulganda şu yerде kurulgan eken. Şu 51. kilometrede. Şu yerде kurulgandan keyin mal çarba көбөйүп, iş көбөйгөндөн keyin ana oyakta el көбөйүp, көбүрөөк экен, Башбулак которгон экен. Башбулак которуп, şu yerде контора түшүп, дирекция ошакты болуп, отчет, счеттор ошакты болуп, биякта адамдар иштеп калган экен. Ошондо Kata Taldık айыл өкмөтүнө уюшулуп, ошол наам менен келаткан да. Көп жылдан бери, 28 жылдан бери келаткан. Быйыл гана Kata Taldık айыл өкмөтүн Башбулак деп которуп алышты. Эми бул которгондон маани эмес, совхозду. Аны уюштуруп туруп, аны Кабыландан, Текеден, мынау Алай жактан адамдар тап келип, бу жерде малга иштеткен. Мал бактырган, саан садырган аялдардын эркектерин мал бактырган, кызылча эккен, картошка эккен, аны чаптырган, ошондо иштешкен адамдар. Ошондо ар жактан келип иштеп, кеткендер кетип калышкан. Кетпегендер ушул жерде жашап калышкан. Ошо келгендердин. Азыр 5-6 ууру бар.
ошолор ал келип иштеп анан ошол жерде жашап калышкан. Кайсы уруулар бар? Бу жерде эң уруулар эми менин билишимче мөнөктөр биринчи орунда элейт да эми. Бөнөгү бар, бакалы бар, тейкеси бар, эмес жоорусу бар, жоошу бар, казагы болгон убагында, татар болгон, орус болгон, чечен болгон. Чечендер да көп иштеген бу жерде. Иштешкен чечендер келип көчүрүп келгенде али согуш маалында. Ошол жерде келип иштеп, үй куруп, кийин анан 58-жылы чечендер кеткен. Чечендер кеткенден кийин үйлөрүн кыргыздар сатылып алып, азыр ошо кыргыздар жашап атат. Чечендерден бухгалтер чыккан, ветврач чыккан, ветсанитар чыккан, ошолор малдарлашкан, управляющий өзбек болгон ошо маалдарда. Кыргыз жок эле. Кыргыздан ветврач да жок эле ошо маалда. Мен 47-жылкы мен билем да. Мен ошол жерде туулгам, мына бердин аржан туулгам. Кичиктеген жер ушу Талдыкка карайт. Талдыктын бир бөлүгү. Эми ошолордун баары кетти. Болушунча болду, сайыз ыдырады. Азыр эми жер бөлүп берген. 2 сотиктен сул жер берген. 2 сотиктен ар жан башына. Ава азыр ушул айылда улардан жаштарга акыл насаат деген бар го? Ошол кандай сиздерде? Айтылабы, элеби, илгери ата-бабаларыбыз жаштарга акыл насаатты айтып. Эми акыл насаат биз укканбыз. Атабыз отурганда эле балам жакшы бол, бирөөнү ала жибин аттаба, уурлук кылба, ушак сүйлөбө деп атабыз насаат айтат эле. Чогуу отурат элек. Атабыз менен кечкырын. Азыр чогуу отуруш жок да. Азыр убакыты болду, телефон кармайт. Анан көчөдөн чакырса, деле көчөгө чыгат. Менин сөзүмдү укпайт. Жок да, насаат жок азыр. Азыр баары не болуп калды? Замана жарашып алып, көчө жиндиси болуп калды. Баары телефон менен элек, көчөдөгү ой менен элек. Заман жакшы. Азыр кыргыздын заманы келди. Союзуң мени кыйнады го. Күнү-түнү иштетет эле дешилет атам, карган чал эле. Азыр иш жок. Кааласаң уктайсың, кааласаң иштейсиң. Тамак керек болсо иштейсиң. Тамак керек болбосо уктай бересиң. 2 суу уктасаң да бир ой котпойт. Ушундай заман дүйнөдө жок. Мындай кыргызга келген заман. Кыргыздын заманында, кыргыздын заманы. Мындай заманды сатып ала албайбыз. Аксакалдардын айтуусу боюнча азыр жыргал заман, эл тынчтыкта, ынтымакта өмүр сүрүп жаткан мезгил. Тоолуу Талдыктын жайлоосундагы жашоосунда көрүүнү эп көрдүм. Каныбек, тору бени алып чыккан балам, тору бени. Бери алып чыккан, мынакы алып өтүп сайлы. Оңгыр, хоң. Хоң. Бeni бери жетелеп келген балам баягы. Эме орсок салган бени. Кызыктуу болот да, бир кулунду 2 бейге салып саган. Беш жолу сайын, ар 2 саат сайын 5 мың. Бир бе канча сүт бересиз? Бир бе эми мен ушу 8 беден ушу челек менен бир сайын да. Кебиркилери 1 литрден болот. Кебиркиси азыраак болот, байталдар бар. Чоң белерден көбүрөөк чыгат. Байталдардан азыраак чыгат. Азыр кыйла сезон бүтүп калган үчүн мына ылаа болуп, ысыкта, саашта кыйын болуп атат. Өзүм эле саап кетип калчу элем да. Азыр ушундай бирөө керек болуп атат да. Каначка кылабыз, Бүгүн саап куябыз кетке чейин, эртең менен уже кымыз болуп калат да. Аны бишкек менен бышастыр да? Бишкек менен бишип, ыштап, 2-3 күндө бирден ыштап.
Бері чыгар балам, о жерде сай албайм. Булам билип атат турбусу кебей. Болду. Оңгыр, оң. Бул байтал бээ да ошон үчүн. Чоң бейлер тура берет, байталдар ушинтип жүгүрүп. Оң. Ошо арча менен, анан табылгы менен ышталат да. Башка немелерге болбойт, ол жаман болуп калат немесичи. Даамы ошолордо жакшы чыгат да. Жок, ону неме кылбайлы кой. Бурул бени эле алып кел. Азыр келиндер деле сачы эле, азыр немеде ысыкта олорду аяйм да, мына тээп коебу деп коркуп өзүм сап атпайм. Келиндериз, кыздарыбыз жардам берет. Жардам берет, балам сабап берет ушинтип. Жана уйдун сүтүн саганайын дароо ичсе болот го? Буну ичсе болобу? Жок, бул только буну Алланын өкүмү менен только кымыз менен гана болгон да, кымыз эле кымыз кылып эле ичесиң да буну. Дароо ичкенге болбойт. Ичкенге болот, буну даарылыкка ичип атышпайбы? Самалды, Самал деп. Азыр эми самалдын немеси бүткөн үчүн, убактысы бүткөн үчүн эми кымыз жасап атабыз да. Буну май-июнь айларында бул неме кадимки эле келип самал ичишип, ушул жерде саап берем, дароо эле ичип эле кетишет. Ар бири бирден кружка көтөрүп. Ошол пайдасы ошол. Азыр чөп бышкандан кийин ичкенге болбойт экен да? Ошол июль айларынан баштап, июль-августтан баштап уже немеси кетип калат экен да. Саратан болгондо сүттүн ысыгы кетип калат дейт эми. Дарылык касиети кетет экен да, мына чөп катат экен да, себеби жашыл болбой, чөбүрөк башталганда болбой калат экен. Азыр саап бүттүңүз эми, Эми саап бүттүм. Буну барып чаначка коюп, Кымыз кылабыз. Кымыз. Кечке чейин 5 маал барып саап, пишип эртең менен кымыз болот. Кымыз ичкен атайымналар келишти. Немеденчи, шаардан. Шаардан келип, эс алып, бир ай туруп, кымыз ичип. Сталып атат. чыпкалап коет экенсиз да? Чыпкалап. Жайлоодо эми биз жылкыдан сырткары уйларды да сайбыз, уй сайбын. Канча уюңуз бар? 6 уй бар. 6 уйду саап, курут, сары май, чөөгө жасайбыз. Чоң эзме куруттар жасайт экенсиз. Буну эзме курутту башка, мунун түшү көрөк. Мына майдага караганда. Ол эзме курутту кайнатып, кышкыга атайын баягы эзип иче турган кылып кайнатабыз. Бул жөн эле жасап койсо болбойбу? Жок, ону баягындай ичкенге жагымдуу болуш үчүн кайнатабыз да, сүзмөнү кайрадан кайнатып, анан эзме курут жасайбыз. Буну эми обычный эле сүзмөнү туздап туруп эле майда курут жасайбыз. Жегиликке да? Жегиликке. Уну тынбай келгендер ошо майда курутка. Анан азыр ушул эзмеге да көп неме болуп атышат. Эзме курутуң да барбы деп ушун. Сары май. Сары май даярдайбыз, каймак, чөөгө. Жайлоонун немеси ошол да эми баарын. Жайлоодо жашоосун. Сонун да. Дага шүгүр. Жайлоодо жашоонун өзү керемет да. Талдык айылында 3000ге жакын калк жашайт. Айылда орто мектеп, футбол аянтча, ФАП, соода түйүндөр жана бала бакча бар. Эң таң калыштуусу бул бакчада көмөкчү чарба бар. Гүл өстүрүп, бала бакчанын кемчиликтерине жумшашат. Бурлайышке мынау көмөкчү чарбаңызды көрүп аябай таң калып атам да. Бул идея каяктан келди? Кантип баштап алдыңыз?
Бул көмөкчү чарбанын уюштуруу идеясы биз жаңы ачылып атканда 2023-жылы каржы тарабынан кичине маселелер жаралган. Ошон үчүн өзүбүз инициатива көтөргөнбүз. Ушул жерде коллектив менен кичине ушул гүлдөрдүн бутакчаларын сайып, ушуларды көбөйтүп, өстүрүп, сатып, кичине өзүбүзгө киреше табайлы деген ниетте өзүбүздөн идея чыккан. Андан кийин ушул көптөгөн гүлдөрдү өстүрүп, сатып, ушул бакчанын кем карчыларына жумшайбыз. Мисалы үчүн биз мамлекеттик бала бакча болгондуктан бүт бардыгын көпчүлүк кем карчыны өзүбүз тапканга муктажбыз да. Мисалы үчүн мала моющий, жууп тазалоочу каражаттар, эшикеликтеги күндөлүк чарбага керектелүүчү буюмдар, ошолордун баарын ушул гүлдөрдү сатып өзүбүздүн бүт аракеттерибизди жасап келип жатабыз. Кокусунан лампочка күйүп калса дароо алып келе коет экенсиз да. Бир гүл сатып. Лампочка күйсө, краска керек болсо, эшикке өсүүчү гүлдөр болсо, баарын ушудан эле өндүрүп жасап келип жатабыз. Жакшы. Сыр болбосо канча сомдон сатасыздар? Мына азыр бул жакта да чоңоюп калгандар бар экен, негизи чоңойтуп сатат окшойсуз. Биринчи өзү ушул стаканчиктерден баштаганбыз биз бизнесибизди. 50 сомдон баштаган. Анан кийин биздин ушул жүргүзүп жаткан иштерибизди көргөн кардарлар бул 50 сом арзан экен деп өзүнүн көңүлүнөн чыгарган акчаны эле таштап кете берет. Бир стакан алган үчүнчү. Мисалы үчүн бир ата-энебиз келди, биз ушундай көмөкчү чарбабыз бар. Ушуну алсаңар, силердин акчаңарга биз ушундай керектүү буюмдарды алабыз десек, ал 5000 таштап кеткен бир стакангачы. Ага биз сразу плюсо салып алганбыз. Ошондой жакшы да, мисалы үчүн бул өзүң ушу гүлдү карап атып кыздар очередь менен куюшат. Кээде өзүм бош болсом, буларды карап атып эле эс аласың да. Чаңын арчыйсың, чаңын сүртөсүң, суу куясың, саргарган жалбырактарын жуласың. Ал эми булар уже чоңойтуп сатып эме кылабыз. Чоңойгондон кийинкилер булар. Булар да уже сатыкка даяр гүлдөр. Булар деле ошол кардардын өзүнүн табитине жараша өздөрү тандайт. Анан алар өздөрүнүн совестине карап эле акчасын берип алып кете беришет. Мынча сом деп айтпайбыз. Көбүнчө 500 сомдон өдө сатылат ушул чоң гүлдөрчү. Чоң гүлдөрдү 500 сомдон жогору сатасыздар. Канча түр гүл бар, анан канча даана бар дегендей? Биринчи башталганда 100 стакандан баштаганбыз. Ошол мындай стаканды алып, стакандын өзүн сатып алыш үчүн деле бизге кыйын болгон да. Аны бир ата-энебиз алып берген, ошол стаканга мен темирчи болоюн, силер гүлүн өндүргүлө деп. Азыр 1000ден ашык гүл бар, 100дөн ашык түрү бар. Ошол ар бирин эми биз баягы гүл специалист болбогон үчүн ар биринин атын деле билбейбиз да. Кайсыл жерден жакшы гүл болсо сурап деле алабыз, урдап деле алабыз. Ошентип көбөйтүп азыр ошо 100ден ашык түрү бар. Мен аябай таң калып атам, урматтуу көрүүчүлөр, эжекебиз ушул бакчада мына ушундай көмөкчү чарба гүлдү өндүрүп, өстүрүп, сатыкка чыгарат экен. Азыр өзү дагы айтып атканда мен таң калып атам. Биз гүл адис эмеспиз, бирок карап атабыз деп. Могу гүлдөрүңүздөрдүн баарын карап чыктым да, азыр мындай бир катарчы. Бир дагы илдет жугузбапсыз. Буну кантип карап атасың анан? Бул боюнча биздин бир Аида деген жардамчы тарбиячы кызыбыз бар. Ал ошо интернеттен кызыгып карайт. Бир карасаң марганцовкага соданы аралаштырып арчып аткан, бир карасаң кирсамынга бирдемени аралаштырып арчып аткан. Ошондой кылып илдетсиз кылып эме кылабыз, өстүрөбүз. Эң биринчи бул эмеси бизде топурак таза. Биздин айылдын топурагы аябай таза. Ошо канча Менделеевдин микроэлементтери болсо, ошо биздин топурактын составында бар да. Анан дагы бир көмөкчү чарба уюштурган болчубуз, ал уже азыр жоюлуп баратат, биогумус. Ошол биогумусту сөл жандан алып буга отургузуп, салып топурактарга аралаштырып, ошол дагы жардам берет өскөнүнөчү, гүлдүн өскөнүнө. Анан калгандарын эшиктеги алмаларга, малиналарга эме салганбыз да. Ошол биогумустун жардамы менен да ушундай азыктанат гүлдөрүбүзчү. Анан баягындай химикат базардан сатып алып азыктандыра элекпиз. Ошо главный биздин топурагыбыз таза, айылдын топурагы таза. Кичинекей гүлдөрдү бөлмөлөрдө эле карайт экенсиздер да. Бир өзүнчө бир атайын бир кеңейтип, бир өзүнчө бир бөлмө жасап алышыңыздар керек экен, а?
ооба ушул метод кабинетти кыздар бош болгондо бул жерде бир столдоп келип сабактарга даярданышат. Ошол кошумча эле ушул жерде эле гүлдөрдү карайбыз. Анан бирок ашыкча бир бөлмө жок. Анан кийин план кылып атабыз. Дагы бир демөөрчүлөр же может гүлдүн акчасына бир кичине кампача куруп алсакпы, теплица сыяктуу депчи. Анан анда мировой рынокко чыгып калабызбы деген жакшы ниеттерибиз бар. Кыргызстандын булуң бурчунда гүл жөнөтүп десеңиз а? Ушул ниетибиз бар. Азыр 3 жылдагы биздин натыйжасы ушул. 3 жыл болуп калды, Кудай буйруса. Ошондой. Эмне дейбиз азыр биздин ушул Талдык айылынын анча-мынча билбеген жашоочуларына, биздин көрүүчүлөргө ушул бакчадан келип гүлдөрүнөн сатып алып кетсеңиздер деп. Жарнамалап коелу. Жарнама кылсак болот, бирок көп эле билет бакчанын карлыгачтын гүлдөрү деп көп алып кетишет. Анан эгерде бул телевидениядан башка жактагылар көрүп келип алса деле боло берет. Биздин эшигибиз дайыма ачык. Бали, азаматсыздар, ишиңиздерге ийгилик. Катыра бериңиздер. Рахмат. Силерге дагы мен эң жакшы көргөн гүлүмө белекке берейин. Үйгө алып барып, ушул гүлдү өстүрүп аласыңар деген. Буну сатып алыш керек го негизи. Бул эми силерге белекке. Эгерде жаңы ачылганда сатат элек. Азыр кичине Кудайга шүгүр, силерге ушул гүлдү белекке берейин. Пайдалансаңар түптөлүп калыптыр да. Пайдаланып. Белекке бергенге. Сон, мына эжекебизден аябай сонун гүл алдым. Буну дагы өстүрүп, мен дагы көбөйтөйүн, а? Силерге да ошо бизнесиңер кылсаңар болот, ошо биринчи эмес менен болсун. Рахмат. Деше дагы, бул жерде ошондо жалпысынан канча бал челек жайгаштырдыңыз? Бу жерде азыр общий айтканда 7 кишинин бал челеги турат. Бу жерде ар бириники 150 болгондо, меники 150, буяктыкы 150, наракта 150, мына жерде 150 общий, наракта 50. Ошондо миңден ашык бар экен да? Миңге жакындап калып атат да. Миңге жакындап атат. Кайсы порода? Бизде азыр 3 кыл порода бар. Биринчиси Баквас деген порода. Анан Карпатка деп коебуз. Эми Карпаткалар азыраак. Анан Карника деген. 3 кыл породада кармайбыз. Үчөө тең өзгөчөлүгү бар. Мисалы Карпаттар биринчи келген Карпаттар өтө олар ham жоош, өтө асалды жакшы ташыйт. Карника деген кичине ого караганда мындайраак болот, бирок ол да асалга жакшы дейт. Баквас дегени өтө жоош болот. Анан баланы көптөйт. Ары барбы жокпу рамка салып койсоң туулайт ошондой. Порода да ушундай да. Азыр ушундай мына арлары азыр июлдун 10-на чейин биринчи качка болот да өзү. Негизи июлдун 1-нен 10-на чейин биринчи качка болот. Ошо биринчи качкалар ошо 10 күн ичинде биринчи качка бүтүш керек да. Эми азыр алды ылдый жактагылар, Лангер жактагылар алып баштады. Бизге эми келип атат. Бери эми кичине бийик, анан кичине сууктоо бердин погодасы. Бияк тоолуу жер, анан түнү суук болот. Ошонун эсебинен кичине бияк кечирээк болот. 10-июнга чейин биринчи качка болот да. Июлга чейин. Ушул азыр көрсөтөйүн. Көрсөтүңүзчү. Ичинде уже асалгыла баштадым да, көрүнүп калды. Сыртынан мындай кылып карасаң көрүнөт. Мына. Машы. Мыналар даяр болуп калыптыр, а? Ушул Баквас деген ары ушул. Мына көрүңөр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 рамка. Будан 1 2 3 4 5 6 7 рамка бийилки жылдын эсебинен салынды. Жаңы рамка. Жаңы деген жылда ушуну жаңылап турасың, жаңылап кетет. Мыналар асал. Эден бирөөнү көтөрүп көрсөтөйүн. Асалын. Сыртына асалды чыгарат. Тагына бала коет. Жылтырап калыптыр го бул? Жылтырап уже асал ташып баштады. Эми бу жерде эми келе баштады да мына. Жылтыратып, эми ташып атат. Мындайлап коюп турайын азыр. Бериңизчи. Арлар өтө жоош, көрдүңбү? Жоош экен, а? Учпайт. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бу арын бардыгы чага турган болсо бир таза жерин калбайт. Жоош деп атат. Ондай немеси жок да бул. Жоош деп атат, чакпайт дейт. Коркпостон кенен кармай бер дейт. Мына балды ушул жерден эле сузуп жеген келет го. Ошо да, азыр таза бал ушу тоодон келген.
Кудай буйруса мына бир жуманын ичинде тартабыз да. Ага, бул тоол аймакта талдыкчы. Ооба. Балын башка жактардан айырмасы болобу? Ооба болот. Бу жерде биздики региондор асында 3-4 регионго бөлүнүп кетет. Кыргызстандын мына биздин түштүк жакта алай чоң алай жак өзүнчө бир ояктын асалы балы аппак болот, өзгөчө болот. Анан башкача мындай болот. Анан бул жактыкы элкилерки сары түстө болот. Бул да өзүнчө бир өзүнүн ар кандай гүлдөн алынган эмеси бар да. Анан бул жакта өзгөн жакка кетсең, оякта кызгыш асалы болуп калат, кызылыраак болот. Кызылыраак, О заргар жактар ошондой болот да. Оякта кийгот көп. Ошо кийготтун эсебинен кызгыш асал чыгат да. А бу жерде кийготтор өсөт, кыскараак өсөт бу жерде, кыска. А так основной эми бу жерде канча билбейм эсебиге жетиш кыйын, ошончо гүл бар да. Ошо гүлдөн алып келет да. Ошон үчүн биздики али разнообразный деп коет. Россияныкиндей болуп, анау подсолнечный же башка мынау дуп тарактыки деп мындай кылып айтат да алар. Башка немелерденчи. А бизде андай эмес, бизде оший. Ар кандай гүлдөн болгон да. Ошон үчүн биздин бал 72 мамлекетте биринчи местени алган да. Кыргызстандык. Кыргызстандын балы көп жерге караганда өтө күчтүү болот. Ал жагынан мындай уялбай мактансак болот. Ооба, уяшы керек жок анын. Бул уже көрсөткөн. Азыр дагы мына мамлекет жактан эми өтө күчтүү колдоо болбой атат да. Өтө күчтүү колдоо болсо биздин Кыргызстандын асал билбейм, дүйнөдө биринчи местени алышы мүмкүн. Ошондойго чейин барат да. Себеби биздин чөптөр таза, природа таза. Мына көрүп турасың. Эң бийик жерде турат, таза аба турабы? Түнү ушуйсуң бу жердечи. А күндүз аякта ысып атат адамдар турабы? Чөлдө. Салкын. Салкын түнү. Анан күн болгон менен неме жок да, ысык жок. Азыр 23 градус ысып атат ыссы. Мен азыр бу жерден Пиркачка асал алгандан кийин Чоңалайга кетем да. Ошол немеге чейин, Чаркууга чейин, Чаркуудун арагы немеге чейин, Карамыкка чейин барам да. Эми издеп көтөрөм да, таза асал каерде болсо издеп көтөрөм да. Ошо анан күйгө кайтам да. Ошого чейин мен толго таза асал алганга аракет кылам. Ошол себептен бир Кыргызстандын арысын, бир асалын бир дүйнөгө бир мындай танытайлы деген максатта атайын кооператив ачканмын. Кооператив ачып, Кара Суу район, Өзгөн район, Арабан район боюнча балчыларды топтоп, ошолор менен биримдикте азыр бир 30 жакын мүчөбүз бар. Азыр Өзгөн жакка койгон, Алай жакта, Чоң Алай жакта, биягы Нокат жактарга чейин койгон. Ар жердин условиясына карап туруп асалдарын ошо баягы сен айткан түсүбүнө карап болуп калып атпайбы? Бердик ак, бижек кызыл, бижек. Бирок таза асал алсаң, о түсүнө карабайт. О асалдын өзүн баягы текшерип, мынау арлар иштеп чыккан нерсени лабораториядан чыгарыш кыйын да. Анализден чыгарыш кыйын. Анан жок баягындай кылып шакерди мына чылап туруп кошуп койсо, ол октолгон не болуп калат да. Ошондой. Могу чоң, мына чоңдарды эркек. Туртовка деп коет, түртүн деп коет ошо. Мынаусы чоң. Мына ошо сары жүрөт го. Мынау. Оям жаңы чыгып турду. Кудай шүгүр. Природа берип атат. Биз менет кылып атабыз. Апарып сатайын десең, алуучу жок. Же бир башка мамлекет чыгарайын десең, мамлекет жактан колдоо жок. Анан негизи көлөм чыгабы? Ошо башка мамлекет бир 100 тонна, 200 тонна дегенде бир мындай буйртма түшсө, болот. Андай болбойт, элде ошончо де. Азыр Кыргызстан боюнча билбейм, өтө эле көп кооперативдер бар. Бизге ошол кооперативдер мынау Ош облусунун өзүндө бир 15-16 бар. Арычылык боюнча. Башка облустарда дагы бар да? Башка облустарда дагы бар. Эми биз байланышып турабыз, кооперативдер. Бири-бириз менен байланышып турабыз. Бизде эми азыр эң проблема бир эле ошол асал сатуу проблема болуп атат да. Муну сайыз малда эми силер жакшысыңар, билбейсиңер. Сайыз малда оңой эле да. Алат элек, үйгө апарып элек, тур складка апарып тапшырат элек, анализ алат эле, жарым саат анализ чыгарат эле. Болду, таза бухгалтерияга барым дейт. Квитанцияны көтөр, бухгалтерияга барасың, капчыгыңызды ачың дейт эле, ачат эле, акчаны чарак салат эле, желкеге илип келе берет эле. Азыр андай эмес, азыр үйгө апарасың, буну 5-6 күн андай фильтрация этесиң, анан күтөсүң ким алат экен деп.
Баасы кичине көбөйсүн деп кышты күтөсүз. Оны күтөсүн. Анан али оптум кетпейт да. Бир келе эки келе кылып сатасың. Тааныш билиш коло кошуналарга бересиң, ошентип эле өтүп атат да жашоо. Бирок эми шүгүр кылыш керек. Ушунчалык биздин природа бар экен. Болсо каяка барасың. Мына Өзбекстан мучса болот. Өзбекстанда балчылар көп, жай жок. Мурун бизге чыкчу эле да. Бүт Ферганский долина биз жака келет эле. Союз маалында мына ошолор менен бирге кошуна болуп турган күндөрүбүз болгон. Азыр мына жок олар. Өзүбүзгө калды баары. Азыр болжолу менен 100 челек балчылык отургузам десең, канча аянтка болуш керек? Биринчи баягы орнотулган балчылык менен экинчинин аралыгы канча болуш керек? Өзү негизи бир балчылык семья отурган жерден экинчи семья 1 километр болуш керек. Эми минимум Аралыгы, аралыгы. Эми бизде ончо мүмкүнчүлүк жок. Себеби бизде балчылык көп, анан мына жолдорубуз жок да, мына дальше кеткенгечи. Мына жолдун жээктерине эле машина кире турган жерлерге чейин киребиз да. Анан тоолордун ичине жол жок. Капчыгайлардын ичине кирип. Алып кире албайбыз ага. Бирок алып кирип койсо аябай сонун болсо. Алып кирип койсо, о кандай сонун болот. Эми бир жили мен апардым. Газ неме менен 66 менен жүктөп. Анан салып коем. Анан газ 66 менен жүктөп бардым. Өтө кыйын болду апарышчы. Эми бийиктик, жол жаман. Бирок өрдүн асалын жеп тойбойсуң да. Ушундай асал чыкты. Эми иностранцтар келип килосын 2,5 миңден алып кетти. Бир килосын 2,5 миңден. Азыр 500 сомдон сатып алып атабыз. Мээнетиңиздерди көрүп, жасап аткан ишиңиздерди көрүп аябай таң калдым. Эми сиздер да баягы дыйкан да. Таза мээнет. Баягы тартып алган балыңыздардын акыбети кайтып, жакшы баага сатып алыңыздар дейбиз. Ооба, рахмат. Эми ошондой болсо кана. Эми мунун эң негизги жерин айтып коеюн. Бул эң негизги жери бул өтө тазалыкты каалайт. Бул Куранда келген да. Буга мындай болуп, анан бир жуунбай же мындай бир жаман иштерди кылып келсең өтө жактырбайт. Ошондо чагат. Буга таза болуш керек адам. Анан алдабаш керек. Эң биринчиси алдабаш керек. Алдадың, башагына чыгып кетет, чыгарып берет да бул. Ошон үчүн бул только таза иштеш керек. Анан бирөөдү алдабаш керек. Баарын бардак айтыш керек. Болсо сироп кошулган болсо сироп кошулуп калган кичине, же болбосо мына таза деп туурусын айтып кылыш керек. Алдадыңбы, бул өзү башагынан чыгарып берет. Тазалыкты, арулукту жакшы көрөт дейсиз. Тазалыкты. Арылардын үйлөрүн баягы кыргыздын оймо чиймелерин түшүрүп койсузга? Ооба да, эми Кыргызстанда жашаганда ошондой болот да. Булардан билиш керек кайда жүргөнүн. Булар эми Карпатиядан келген Улуттук баалуулуктарды сактап туруш керек. Ооба да. Ошого мындай булар да билсин деген ойдо да кыргыз парламенттерин, мына пүркүттөрдү тартып койгонмун. Бул эми негизи Өзүңүз тарткансызбы? Өзүм тартканмын. Өзүм жашайм яштердем. Бирөөгө кылдырбайм. Бар жокто өзүм кылам. Бирөөгө эч нерсе кылдыртпайм. Жаштем өзүм кылам, рамкасында бар жогун. Анан бул маткага, основной матка үчүн чийилген. Маткалар адашып кетпеш үчүн. Ал маткалар жаңы чыккан маалда адашып кетет. Ошон үчүн ар кандай сүрөттөрдү тартып коем да. Эми көбүнчө ошо өзүмө оюма келип мындай тартып коем. Чыгармачылыкты иштеттик. Чыгармачылык. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Талдык айылына болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна чыгып отурат. Өзгөчө жаратылыштын коюнунан орун алган бул айылдын бир күндүк жашоосу мына ушун менен соңуна чыкты десек болот. Сиздер менен кийинки айылдардан көрүшкөнчө аман калыңыздар деп калабыз. Өз айылыңызды Менин айылым көрсөтүүнөн көрүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.